бүгүн өзүңүздөр көрүп жаткандай, бүгүн жаштар арасында биздин чемпионат по дзюдо өтүп атат. Бул деген биздин астыдагы отбор. Ушу курама команданы түзүп, ушул команда менен биз бир жылга астыда турган чемпионаттарга, астыда турган эмелерге катышкандын отбору болуп атат. Мен ойлойм, ушу биздин балдарыбыз жакын карады эле, мына жакында эле биз деген Францияга барып келдик. Балдарыбыз ушундай жакшы күрөшүп, мындай кыргыздын дзюдосун мындай дүйнө жүзүнө көрсөтүп башташты. Эми астыңкы жакын карада ойлойбуз, Кудай буйрса бир медальдарга, жакшы медальдарга илинебиз го деп. Соревнованияга Климов, Карабеков, Исламов. өмүр бою даярданып келгем десем болот. Мен деген мындай определенный эмем жок. Вообще тренировканы калтырбайм, болду ошол эле. Мен дзюдого 9 жашымда келгем. Биринчи мен самбого келгем, анан самбодон азыр дзюдого чыгып атам, күрөш. Беттешти деген аябай кичине кыйыныраак болуп калды мен үчүн. Бутумда травмалар болчу, ошо травманын айынан аябай оорураак болуп калды күрөшкөнгө. Кыскасы айтканда 7 медалим бар, 1,5 жыл болду. Общий тренировка кылганыма, ушу дзюдо менен катышканыма. Бул спортто биринчи ошо ата-энем жөнөткөн, мен жөн эле кыл деген өзүң үчүн. Анан кийин улам кызыгып, өзүм ушу спорт менен кетейин деп чечтим. Жок, бул биринчи спортум, эң биринчи спортум, ушул менен эле калдым.